Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин берген маалыматына караганда, өткөн жылы Талас району боюнча окуучулар аралашкан 7 кылмыш иши катталса, быйылкы жылы 4 ай аралыгында эле окуучулардын катышуусундагы кылмыштуулуктун саны көп. Жыл бою 12 айында жаш өспүрүмдөр тарабынан 7 кылмыш катталса, быйылкы жылда 3 айда 6 кылмыш катталып калат да. Бул деген эмнени түшүнөр? Бул деген ошол биздин өзүбүздүн ата-энелердин арасынан, мамлекеттик органдардын тарабынан ошо жаш өспүрүмдөргө болгон мамилебиз али башкачараак болуп калды. Ошодон деп ойлойбуз да, биз азыр ар бир болгон кылмышка неме жүргүзөбүз, талдоолор жүргүзөбүз. Кандай болгон, эмне себептен болгон, себебин аныктап, кандай болгон, неге ошол кылмышка ошол бала барган, бардыгын аныктоолордун негизинде эсептесип атсак, ал ошол балага болгон мамилебиз башкача болуп калды.